Аты жөнүм Айжан Нурманбетова. Кече жакында эле биздин редакцияга Ырчы Байыш Момуновдун келинчеги Динара Сариева кайрылып, кеңсебизге келип интервью берген эле. Ал интервьюда Клара Алибекова жөнүндө сөз болгон. Албетте, бүгүн болсо мына мынтип биздин редакцияга Клара Алибекова кайрылып, кеңсебизге келип интервью берем деп отурат. Саламатсызбы? Жакшысызбы? Саламатчылык. Клара, мынакей, ал интервьюнун жарык көргөнүнө бир жума убакыт болду да. Бир жумадан ашуун убакыт болуп кетти, 4-5 күн болду. Сиз болсо бүгүн келип атасыз. Ооруп калдым, анан үйдө жатып калдым. Ошентип анан бүгүн кичине бир аз абалым кичине жакшы болуп, анан сиздерге келип Динара айымдын интервьюсу боюнча сиздерге дагы кичине туура маалымат бере кетейин деп келдим. Ар бир адам баласы адамды жок жерден каралап күнөөлөсөк, мен ойлойм, Кудай алдында дагы биз жооп беришибиз керек деп ойлойм да. Анан ансыңарындай мен ушул убакка чейин бул адамдарды эч кандай жаман сөз айткан эмесмин, жок жерден каралаган эмесмин, жашоолоруна келишкен эмесмин. Ал үй бүлөнүн өздөрүнүн жашоосу менин жашообуз өзүнчө, биздин өзүбүздүн жашообуз өзүнчө дегендейчи. Анан албетте мен дагы таң калдым, ушундай сөздөр айтылып кетиптир. Клара, сөзүңүздү бөлөйүн. Мисалы, Динара айымдын сиз тууралуу берген маегине таң калдыңызбы, же болбосо арадан ушунча жыл өткөндөн кийин эски теманы кайрадан козгоп чыкканына таң калдыңызбы? Саймадан укмуштуудай акция. Эгер сен биздин катарда эмес болсоң, атайын сага 50% арзандатуу. Биринчи ай үчүн төлөө 445 сомдон башталат. Секундасына 100 мегабит ылдамдыктагы үйдөгү интернет. Интерактивдүү телевидениянын 200дөн ашуун канал. Каалайсыңбы, каалаган тасмаңды тыныгууга коюп кой. Каалайсыңбы, жаздырып алган каалаган беттешти же көрсөтүүнү көр. Муну менен чектелбейбиз. 1 сомго ТВ приставка жана бүт өлкө боюнча акысыз кошуп алуу. Сонун анткени бул Сайма. Дароо азыр чал жана өтүнмө калтыр. Сайманы кошуп ал. Толугу менен аракетте бол. Эми бир жагынан көп жыл өттү. Балдар чоңоюп калды дегендейчи. Анан ал нерселерди мен унутуп деле калыптырмын, чындыгындачы. Бирок мен таң калып атам, бул айым эмне үчүн бул нерселерди болбогон жерден болгон сөздөрдү айта кеткенине мен таң калып отурам. Менин колумдан ал кыз менин колумда жүрүп кеткен кыз, чайымды ичип, кызымды эркелетип жүргөн болчу деп айтып атат. Ошол жерден анан күйөөмдүн башын айландырып тийип алган депчи. Колунда жүргөн эмессиз? Мен ал убакта бул кишилердин колунда жүргөнгө менин убактым дагы болгон эмес. Эмне үчүн мен бул адамдардын колунда, биринчиден мындай караганда, мен бул айымдын колунда мен эмнеге жүрүшүм керек? Логика каякта дебейсизби? Логика каякта? Же мен Жаныш Байыштоонун солисткасы болбосом, мисалычы. Колунда жүргөн эмес, колунан чай ичкен эмессиз, кызын баккан эмессиз. Албетте, андай мен дагы азыр бул нерсени угуп алып, азыркыга чейин аябай таң калып атам да. Колунан чай ичкен дагы эмесмин, кызын дагы баккан дагы эмесмин, колунда чогуу жашап жүргөн дагы эмесмин. Эми бул жерде дагы айтылыптыр,
Кунажын көзүн сүзбөсө бука жебени үзбөйт. Жаштайынан Клара көптү көргөн деген ушундай сөздөр айтылыптыр. Эми мындай да айжан, мындайча караганда эфирдин этикасына туура келбеген сөздөрбү деп ойлойм да. Эгерде мен башын айлантып тийген болсоңуз, башын айлантып тийген болсом, арадан азыр 16 жыл өтүптүр. Ажырашканыбызга 16 жыл өтүптүр. Ошол 16 жылдан бери мен башка бирөөнүн дагы семьясын бузуп, же башын айлантып, балким тийип алсам деле болмок болсо керек деп ойлойм да. Ал убакта эми мен жаш секеле кыз болчу. Канчада элеңиз? Мен жаңы эле 11-классты бүткөн кыз болчумун ошол убакта. Ал убакта мен бир гана микрофонду кармап, сахнага чыгууга умтулуп, ошондой гана күндөрүм, кездерим болчу да. Анан кийин Гүлшайыр эже, Садыбакасова эжеге Оштун өзүнө чоң грандиозный концерт уюштурган болчу, өткөзгөн болчу. Ошол жака катышып калган болчук. Жанышбай тобу да келип катышкан болчу. Анан ошол концерттен кийин эле таанышып, анан ошол концерттен кийин эле Байыш мырза мага колумду сурап, жигит кызга окшоп свиданияга чакырчу, кинотеатрга чакырчу. Байыш мырза айтып калды, сен дагы чыгармачыл адам, мен дагы чыгармачыл адам. Балким экөөбүз баш кошуп алсак, биздин жашообуз бактылуу болобуз деген. Бактылуу болобуз деди. Бул жерден көрүүчүлөргө түшүнүктүү болсун. Ал кезде Байыш мырза үйлөнө элек болгон болобу, ошондо кандай? Жок, ал убакта үйлөнө элек, бойдок жигит болчу. Мен болсо жаңы эле 11-классты бүткөн жаш секеле кыз болчумун. Анан мен кичине өзүмчө отуруп ойлонуп калчу элем. Чындыгында мен азыр турмушка даяр эмес болсом керек. Балким кичине убакыт керек, кичине жүрө турайлыкчы деп ушундай сөздөрдү деле өзүнө деле айткан болчумун да. Анан кийин эле мен көп убакытка, бир айга алыс жака гастролго кеттим. Ошол гастроль бүткөндөн кийин эле угуп калдым. Жанышбайыштын Байыш үйлөнүптүр депчи. Мен эч кандай деле жаман абалда болгон жокмун. Эмнеге сезимдериңиз жок беле? Мисалы, кээде сөз айтып атса мырза, мындайча айтканда ухаживать этип атса, сезимдерди ойгонуп кетиши мүмкүн да айымдардачы, анткени кыз кулагы менен сүйөт, көзү менен сүйөт дейт го. Ал учурда Байыш мырза дагы жапжаш жигит болсо, анан сизге сөз айтып жүргөн жигит эле сиз гастролдоп кеткенде башка айымга үйлөнүп алганды кандай кабыл алдыңыз? Өтө деле жаман абалда болгон жокмун да. Сезимдер болбоп турду. Жок, өтө деле жаман абалда болгон эмесмин. Себеби мен ал убакта өтө жаш секеле кыз болгондуктанбы айтор, турмуш жөнүндө ал убакта эч кандай түшүнүгүм жок болчу. Экинчи жолу кандай сунуштап калды? Экинчи жолу сунуштап калды. Мен айттым ушундай, эми мурун деген бойдок болчуңуз, башыңыз бош болчу. Эми азыр сиз деген үй бүлөлүү адамсыз, аялыңыз бар, кызыңыз бар. Турмушка чыга албайм дедиңиз. Мен макул эмесмин дедим. Эми мурункудай башыңыз бош,
бойдок жигит болсоңуз мен балким макул болмокмун дедим да. Балким макул болмокмун десем, эми ал аялым менин чыгармачылыгымды такыр түшүнбөй атат деди да. Такыр түшүнбөй бат-баттан эле үйүнө, төркүнүнө тарынып кетип калып атат деди да. Мага деген чыгармачылыгымды түшүнгөн аял керек болуп атат. Ошондуктан кантсе дагы сен дагы чыгармачыладың, мен да чыгармачыладым. Кантсе дагы сен менен бири-бирибизди түшүнөрбүз деп кайра ушул сунушумду сага предложение кылды сизге деп ошол сунушун айтып калды да. Дегенде албетте мен көпкө чейин ойлонуп калдым. Жок, бул туура эмес го депчи. Ошол маалда эле мага сунушун айтып аткан кезде эле жубайы төркүнүнө тарынып кеткен убак экен ошол убактачы. Анан мен албетте тарынып кеткен чакта дагы мен эми тарынып кетиптир деп андай эмесин эмне алган жокмун. Эми баары бир болбойт го дедим. Болбойт, эми баары бир сиз семьялуу адамсыз депчи. Ишенесиңби Айжан? Өзүм кандай макул болгонумду өзүм дагы түшүнбөй калдым. Айтор албетте жаш болчумун бир жагынан. Анан экинчиден кантип башым айланып калып, макул болгонумду өзүм түшүнбөй калгам да, чындыгындачы. Мен уктасам дагы түшүмө кирген эмес. Биз кайра баш кошуп калабыз. Кийин той концерт беребиз деп. Бирок тагдыр деп коет го. Эмне маңдайыңа жазылса ошону көрөсүң, качып кутула албайсың депчи. Азыр сиз айтып атсаңыз дагы ошол нерсе оюма келип кетти. Негизи билбейсиң, оюңда да болбойт, бирок ошол нерсе болуп калат да. Мисалы тагдыр деп коет го. Балким ошондой тагдырыңызга ошол нерсе жазылгандыр деп коем да. Клара айым, өзүңүз дагы айтып калбадыңызбы? Негизи менин буга чейинки турмушум жөнүндө, негизи эле ошол окуя жөнүндө айта турган болсом, аябай көп күн керек. Бул бүгүнкү эфириңер жетпейт. Бирок ал нерселердин бардыгын айтып берүүнү каалабаймын. Баламдын атасын ал үй бүлөнү жамандагым келбейт, каралагым келбейт. Болгону Динара айымдын биз силерге берген интервьюсуна мен жооп гана бергим келди депчи. Сизге болсо ден соолук каалайбыз. Анан албетте Байыш Момунов менен ортоңуздарда бала бар, Ал үй бүлөдө байелдин бир туугандары бар, уулуңуздун. Ансыңары биз ишенебиз, ошондой эле күйөрмандарыңыз дагы ошол нерсени күтүп атса керек. Себеп дегенде сизге ишенет, анткени конфликтти жактырбаган айымсыз. Буюрса, балким алдыңкы күндөрү түшүнбөстүктөрдүн бардыгына чекит коюп, тил табышып кетесиздер деген ойдомун. Бар болуңуз, оорубаңыз. Супер ТВ телеканалынын жана биздин YouTube каналдын жалпы көрүүчүлөрү менен коштошобуз. Аты жөнүм Айжан Нурманбетова.